Алдыдагы күндөрү Алматы Борбордук Азия чөлкөмүндөгү маанилүү экономикалык көйгөйлөрдү жана аларды чечүү боюнча конкреттүү кадамдарды талкуулоочу аянтчага айланат. Мегаполисте жалган Куран айынын 13-15 күндөрү B5+1 форматындагы форум өтөт. Ага чөлкөмдөгү мамлекеттердин өкүлдөрү жана АКШ өкмөтүнүн жана ири бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышат. Форумдун алкагында платформа ишке киргизилет. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер мекемесинин расмий өкүлү брифинг учурунда билдирди. Айбек Смадияров бир катар министрликтердин жетекчилеринин чет мамлекеттерге болгон расмий иш сапарлары тууралуу маалымат берди. Тактап айтканда, тышкы иштер министри Мурат Нуртилеев Арменияга, ал эми соода жана интеграция министри Арман Шаккалиев жалган Куран айынын 18-27 күндөрү аралыгында Кытайга барат. Анда казакстандык делегация Үрүмчү, Ченду жана Бейжин шаарларында бир катар Кытайдын аймак башчылары жана алдыңкы компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мындан тышкары соода, инвестиция, технологиялык жана илимий изилдөө тармактарында өз ара кызматташуу маселелерин талкуулоодо көздөлүп жатат. Ал арада Ченду шаарында B2B форумунда Кытай менен Казакстандын өкүлдөрү биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүү, өнөктөштүктү бекемдөө маселелерин талкуулашары күтүлүүдө. В рамках визита планируются встречи с руководством страны, а также переговоры с министром иностранных дел Республики Армения. Сапардын алкагында мамлекет жетекчилиги менен жолугушуулар, ошондой эле Армения Республикасынын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян менен сүйлөшүүлөр пландалып жатат. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы казак-армян кызматташтыгынын кеңири чөйрөдөгү маселелери талкууланат.